эмес экен. Бир күнү мага жубайым айтып калды. Сен арыктабасаң, анда мен семирем деп. Жүрөккө катуу дейт. Анан кийин 22 мартта тамаштап буюрса. Негизи эки мырза келгенден кийин мен чын эле мен тамашаларымды өтпөй калат экен. Кыйналыш болуп кетет экен. Жакка мякка киргиз арык чап, берип чап ойнобойлу. Тургуздум махабаттын пайды. Кээ бир адамдар жөнүндө тамашалап коюп, эртеси күнү токмок жеген да күндөр болгон. Берет? Кеттик. Эсимде. Ассаламу алейкум, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, New TV шоу программасы түз эфирде. Бардыңыздарга ассаламу алейкум. Анда эмесе программабызга кош келиңиздер. Бүгүн мен Арсен Султанов, бир саат бою сиздердин кызматыңыздардабыз. Жана эгерде азыркы учурда маанайыңыздар жок болуп жатса, же жумуштан жаңы эле чарчан кабалда келсеңиздер, биз маанайыңыздарды көтөрүүгө даярбыз. Себептен келген эки мейманыбыз бар. Тамашоочулар, актер, ырчы, бизнесмен, тамада, ата күйөө, жезде, негизи көп кырдуу таланттар. Азамат Исмаилов жана Эмиль Эсеналиев. Ассаламу алейкум. Кош келиңиздер. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Маанайыңыздар жакшы барды? Жакшы. Ойдогудай. Менин оюмча азыр маанайыңыз жоктой го. Кинодон кийин чарчап калгандайсыздар. Таиландтан келгенден кийин. Малайзиядан келгенден кийин. Азыр Эмиль досум экөөбүз эртең ошо кинонун жабык көргөзүүсү болмок. Ачылыш азайын да. Бата алуу азайын да. Ошого даярданып отуруп, ошол жактан келе атабыз, уюштуруу жагынан. Кичине чарчап калдык. Бирок баары жакшы. Эртең биздин өзгөчө конокторубуз үчүн ошо ачылыш азайын болот. Анан кийин 22 мартта тамаштап буюрса кинобуз башталат. Мыкты. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер да азыр WhatsApp номерине башпаңыздар, келген меймандарга суроо узатыңыздар, же түз байланышка да чыксаңыздар болот. 56 шаарыбыздын коду 0312. Бардыгы сиздин колуңузда. Ал эми алгач азыр буюрса кинонун кыскача үзүндүсүн көрсөтөбүз теле көрүүчүлөргө. Бирок ага чейин музыкалык чыгарма кезек берели. Сиздин аткарууңуздагы чыгарма. Келгенсиң. Жакшы. Анда эмесе бир музыкалык чыгарма, андан кийин улантабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Мыкты музыкалык чыгарма бир гана сиз үчүн жаңырды. New TV шоу программасын улантабыз. Эгерде учурда тамактанып жатсаңыздар, анда тамагыңыздарда таттуу болсун. Келген учурда бизге эки мейманыбыз бар, Азамат Исмаилов жана Эмиль Эсеналиев. Анда эмесе, дароо эле теле көрүүчүлөр эми жаңы чыккан премьера кинону сурайт болуш керек. Кыскача эле суроо. Кинонун жанры комедия же трагедия да барбы? Ужас. Ужас комедия да? Ужас комедия. Анда азыр главный ужасты мен ойнойм. Суроо бербей туруп анда трейлерди көрөлү. Теле көрүүчүлөр биргеликте. Андан кийин ушул боюнча биз суроолорду узатабыз. Чоо көрөбүз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Братан, мен саткам да. Ал кийин бүгүн Малайзияга учам деп аткам, братан. Кайда? Малайзия. Токтосоң, досум. Жыл эле экен, общение кылбайбы, брат? Жалган эле, жалаң деген сөздөр го. Бостырый чолпонат окшойт да. Анда эмесе, дароо эле суроо. Эми бул кинонун негизги максаты эмне жөнүндө? Малайзияга барып келип тартып келген жөнүндө, же Малайзияда болгон окуябы, же Кыргызстанда ичинде да тартылдыбы бул кино тасма? Режиссер айтып берди. Режиссер мырза. Бул кинонун максаты дүйнө жүзүндө болуп жаткан трагедияларды токтотуу. Тамаша. Эң биринчи биз бул Эмиль Эсеналиев досубуздун эң биринчи образы, Андang деген образ, Чала спортчик деген образ. Эмиль экөөбүз bundan bir жыл мурун ошо Инстаграмга вайн тартып баштаганда, адамдарга мындай эң биринчи позитив берели, жакшы маанай тартуулайлы, ошо менен эле бирге адамдарга мындай колдон келишинче мындай туура багыт көргөзгөнгө, канча мынча бар нерсени тамашалап, шылдыңдап, чымчык чыгарганга депчи.
Анан бизде баягы чала спортик деген образдар бар, көчөдө көп кездешет. Бир аз маданият азыраак, залга 1-2 күн барып анан кыйын болуп спортсмен болуп жүргөндөр бар да. Чыныгы спортсмендер көбүнчө маданияттуу, жакшы жүрөт, спокойный болушат да. Анан ошол экөөнүн айырмасын билсин деген тамаша катары чыгарганбыз. Бул жөн эле баягы азыркы учурда интернетте көп негатив болуп атпайбы? Интернетке кирсең эле бирөөнү сүзүп кетиптир, бирөөнү тоноп кетиптир деген ошолордун арасында биз элге маанай тартуулай деген максатта. Анан тартып жүрүп 1 жыл элге аябай жакты. Ошол образ Эмилди аябай мыкты актерлук чеберчилиги менен сонун жеткизди. Анан көп көрөрмандар өзүлөрү сурана баштады, качан киносун тартасыңар деп. Даң деп анан тартылды. Анан Эмил экөөбүз ойлонуп, досторубуз менен ойлонуп, кеңешип, элдин көпчүлүктүн суроосу боюнча деп анан ошо кинону тартып келдик. Кино абдан кызыктуу, аны барып көрүш керек. Канчасында болот? 22 марттан баштап бардык кинотеатрга кете баштайт. Урматтуу телегөрүүчүлөр, менин оюмча киного бардыгы барат болуш керек. Эми Эмил Эсеналиев тартылып жаткандан кийин. Эми өзүңүздүн образыңыз боюнча айта кетсеңиз кинодогу. Кинодогу образым Чала спортиктин эле образы баягы. Чала спортиктин. Чала спортикте ошо Сумда иштеген бала болом, кинодо. Сумда иштеген жигит бирөөгө таап алган телефонду сатып, ошондон анан кийин ошол телефондун ичинде бир чоң бир проблема болуп, ошондон анан чоң ар кандай көйгөйлөр пайда болуп, Малайзияга кетип, Малайзиядан Азамат менен Саматка жолугуп, аяктан бирси ызы чоп, анан Бишкекке келип, Бишкектен башталып, Бишкектен бүтүп калат да. Эми көп маалымат айтпай эле болду. Кинодон көрүш керек негизи. Кинодон көрүш керек. Образым болсо баягы эле. Анан кийин ушул жакында эле менин оюмча телегөрүүчүлөр деле тамашоонун кубогуна барып келсе керек, ошол тамашоо 15-мартта. Анан кийин ошол сахнада айтып калды, ошол Азамат мырза, ушул Эмил Эсеналиевдин образын мен продюсерлик кылгам депчи. Ошол боюнча кененирээк айта кетсеңиз. Эмил аркта жатканда таап алгам деп коюш. Бул негизи Мен айтып атканды айтып атат окшойт, разминкадачы. Ооба, түшүнүктүү. Бул Эмил экөөбүз мындан 1 жыл мурун буга чейин кесиптеш катары иштеп жүргөнбүз, дос болупчу. Анан 1 жылдан бери аябай тыгыз байланышып, жакшы иштеп баштадык да. Эмне кылсак болот деп көп ойлондук. Кандай кылсак болот, эмне кылсак болот. Көп пландар болду. Кино тарткан боюнча, социалдуу рекламалар боюнча, роликтер боюнчачы, элге жакшы маданият жеткизе турган жакшы роликтер боюнча, элдерге ушул маанай тартыла турган роликтер боюнча. Анан акырдан барып отуруп көп нерсе каражатка такалат экен. Анан алама жол айылдан башталат депчи, көчүп бара түзүлөт дегенде акырынан эң биринчи четинен баштай берели, биринчи позитивден баштадык экенбиз. Анан жашоодо алынган нерсе бул Эмил өзү дагы өзүнүн жашаган жеринен көп көргөн, көчөдөн көп көрөбүз мындай адамдардычы. Анан ошолорду эле тамаша катары чыгарсак элге жакты. Анан ошол менен иштеп кеттик. Анан кийин ошол эле образ жашоого айланып кеткен жокпу чыныгыдай эле? Бул Эмил жашоодо өтө маданияттуу. Анткени азыр байкаганда эле эки мырза баш кийимчен, негизи бул образ дагы баш кийимби? Бул Чала спортик деп спортиктердин образы болуп атпайбы? Атайын бүгүн спортивный кийинип келип. Бизге просто башында чалган ошо Чала спортик фильм боюнча тема болот дегенден кийинип келгенбиз негизи. Чала спортиктин. Ата костюм бар сеникиндей почти. Үйдө турат. Бизде кийип чыгабыз. Үйдө бар, бирок жарашпайт. Тематиканы айтсаңар, ошо тематикага жараша кийинип келмөкчү. Негизи биз бүгүн ушул кино тасма боюнча, Чала спортик боюнча, андан кийин жанагы эле суроо боюнча, жашоодо деле кандай Чала спортиктейби же маданияттуусузбу? Жашоодо эми ар бир эле кыргыздын жүрөгүндө ошол эле Чала спортик жашайт. Мен билем, сенде деле жашайт. Сен просто алып барчусуң да. Алып барчусуң. Ал деле жашайт, маданият деле жашайт да. Бирок экөөнү туура колдонгонду билиш керек да. Чала спортикти мен камера алдында Азамат начали деген кезде гана колдоном. Жашоодо болсо өзүм Чала спортик болуп жүрүш негизи эле кыйын да, кыйналып кетесиң. Постоянно монтип жүрүш керек деп этиң тырыштырыпчы. Колоң чачып кетет да. Биз эми баягы бул Чала спортиктин берүү максаты бул жаштардын арасында ушул образды көбөйтүү эмес, тескерисинче баягы капталдан жакшы билинет эмеспи? Мисалы үчүн адам өзүнүн күскүдөн көргөндө жакшы көрүнөт да, эсепчи көп нерсе. Ошондуктан бул четтен караганда бул чын эле ушундай образ турбайбы, мындай чын эле ушундай образда болсоң кичине шылдыңыраак болот турбайсыңбы деген мааниде да, ушундай болбош керек деген мааниде. Балким азыр Кыргызстанда көбөйүп кетти Чала спортиктер. Көбөйгөндөр дагы көбөйүп атат, бирок көбөйгөндөр мындай тамаша иретинде ойношуп, тамашалашат бири-бири менен, бирок чыныгы Чала спортиктер кадимкидей жок болуп баратат. Кадимкидей жоголуп кетти. Себеби дегенде биздин байкашыбыз боюнча бизге көп адамдар айтат да, мына жана Чала спортик деген менин досум точно ошондой болчу деп,
анан достору менен ошону шылыңдап атып, ошол Видеону жиберип WhatsApp'та. ошол немени жоготуп атат дейт да. Мисалы үчүн достор болуп чогулуп турганда эле жана Эмилдин Даңдаңдын образы бар го, чала спортто. Ошол сенсиң деп баары бири-бирин шылыңдай берет экен да. Ошентип чымчылай берет экен. Чымчылагандан улам тигилер баягы ошол адат жок болуп бардык дейт да. Көп адамдар ушундай айтты да. Тескеринчечи. Балким кийин депутат болсоңуздар силерге агитация оңойлуу болот экен андачы. Элдерди баарындай бир Даңданга киргизип. Депутат. Кудай буйруса негизи Даңдаңдын образын бул кино, чала спорт кино менен жыйынтыктайбыз да. Башка образга өтөбүз да. Бизде бүгүнкү программада эми жөн эле интервью эмес. Негизи келген бизге бардык меймандар оюндарга катышат. Бүгүнкү оюндар сиздерге мен оюмча оңой эле туудурбаса керек. Азыр биз сиздерге сөздөрдү беребиз. Ошол сөздү сыртка айтпай эле ошону мимика менен, жест менен түшүндүрүп бериш керек. Анда эмесе биринчи кимден баштайбыз? Азамат мырзаданбы же? Кыргызда жакшы. Сиз Азаматка көргөн сөзүң бар, Азамат мага түшүндүрүп береби же кандай? Сиз көзүңүздү жумуп туруңуз анда. Азамат мырзадан баштайлы. Ооба. Сиз көзүңүздү жумуп туруңуз. Биринчи Азамат мырза сизге. Сизге ушул сөз. Эми ушуну Эмил байкеге мимика менен, жесттер менен түшүндүрүп беришиңиз керек. Келиңиз мага берип коюңуз. Сүйлөө эмес, бирок үн чыгарса болобу? Деп койсоңуз болот негизи. Болот, Ооба. Эмесе туруп эле көрсөтсөңүз болот. Ого эле мындай. Бул эмне? Майлык ба? Тряпка. Бу кыш. Айнекпи. Туптура. Браво. Анда эмесе, эми сиз көзүңүздү жумуп туруңуз. Эмил мырзага. Бул сизге. Кийинки образ. Менимче азыр Эмил мырзага кыйынчылык туудурбайт. Туруп деле көрсөтсөңүз болот. Аза. Вообще сүйлөшүң керек. Кетпей болбосо эле. Экөөбүз. Кытайга, Малайзияга барып, учуп. Экөөбүз Малайзияга барып, чуркап, барып келдик. Баратабыз. Не бул? Кайсыл бир жердин аталышы? Малайзия, Куала-Лумпур. Малайзия. Жакындаштыңыз. Сингапур, Таиланд. О, браво! Браво! Кол чабуулар. Анда эмесе сөздөр дагы бар. Койсоң эле айтпакмын деп койсоң. Кийинки сөз. Азамат мырза, сизге. Эстедиңби деп кой. Сөздү көрүп алдыңыз, Эстедим. Бул жанагы сен карап атсак, Ооба, ошол. сендеги, мендеги. Ооба. Азыр телегөрүүчүлөргө көрсөтүп коеюн бир сыйра. Телегөрүүчүлөр көрдү. Бирок Сендеги, мендеги дегениңер эмне? Уят эмести чын. Канчалык орбойсуңарбы? Кеттик, баштай берсеңиз болот. Мен бетиме пудра, грим. Кыргызчасы. Гримдин кыргызчасыбы? Боек. Жакындаштыңыз. Пудранын кыргызчасы. Ушинтип коелучу. Мен дактыл эме ой болуп калды. Пудранын кыргызчасы. Упа. Упа. О, пудра. Ооба, туптура. Сизге эми мен оюмча, Эмил мырза, сиздин образыңызга бир аз жакындашкан бир образ бар бизде. Бул оңой эле да. Аз токтой туруңуз. Көзүңүздү жумуп туруңуз. Мен телегөрүүчүлөргө көрсөтүп коеюн. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кийинки образ Эмил Эсеналиев азыр көрсөтүп берет. Кеттик. Эсимде. Туптура. Браво. Сизге азыр булну сизге көрсөйүн. Көзүңүздү жумуп туруңуз. Сизге жана телегөрүүчүлөргө. Болду? Кеттик. Обручалка. Жакындаштыңыз. Аты жок. Шакекпи? Шакек, туптура. Эми акыркы азыр Эмил мырзага. Акыркы сөз. Көрдүңүз, азыр телегөрүүчүлөргө, урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул сөз. Кеттик. Калпак. Туптура. Кичине башкачараак сөздөр таптаң болбок. Анда эмесе, келген учурда СМС билдирүү ушунча көп телегөрүүчүлөрдөн. Түз байланышка сиз дагы жазсаңыздар болот. Жана биринчи суроого өтсөк, мен дагы киного тартылгым келет. Эмне кылсам болот деген экен? Эмне кылыш керек?
Балким буга да бир образ табып бересизби? Киного тартылгысы келсе, негизи жакшы сөз бар. 1% эмгек, 1% талант, анан 99% акча. Акча да ком, эмгек. 99% эмгек да, ар бир нерсени эмгек кылса болот. Аз акча деле болуп калды го. Бирок канча акчасы болуп туруп аткара албай атса жаман да, ошондо. Биз деле байдын балдарыбыз чыгып кеттик го. Аталарыбыз миллион төлөп атыптыр. Ансат. Бирок эң башкысы менин оюмча ар бир ушул актёрго деле образ керек болуш керек. Бир образ менен чыкса, ошондо элдерге бат. Жеңилирээк. Азыр мындай болуп да. Актер болгум келет деп атпайбы? Азыр өтө оңой. Мурдагыдай телевидение барып кыйналмай жок. Интернет деген бале бар азыр. Өзүн тартат да интернетке чыгат. Элге жакшы эле бүт чыгып кетет өзү эле. Мисалы үчүн биз делечи интернеттен көрүп калсак, бирөөнүн актергө көп эле режиссерлор, көп телевидение иштегендер, кино тарткандардын көбү жаңы актер издешет да. Бир эле актерди кайра тап бергиси келбейт. Жаңы актер анан интернеттен издешет. Келбетине жараша, образына жараша, аткарганына жараша. Анан интернеттен капыстан көрүп кала турган болсо, ошол аткарып эле интернетке чыгара берсечи, жагып калса өзүлөрү таап издеп чугуп чыгышат да. Ошондуктан азыр өзүңдү тартып эле өнөрүн көргөзүп чыгара интернет деген аябай жаман нерсе болду да, ушул жагынан аябай жакшы нерсе болду да. Көп нерсе жеңил, өсүш үчүн аябай оңой да. Мисалы баягыдай барып, мисалы тамошого чыгып туруп, тиги каналдан 2 айдан кийин чыгат деп ошол датаны күтөсүң, карап отурасың үй бүлөң мененчи. Сүйүнүп чыгып, брат, көрдүңбү десең, жок, эмне тамаша болот беле. Айтып койбойт белең депчи. Ушундай да. Азыр каалаганың таба аласың да, бир чет жакшы, бир чет жаман. Андан кийин Эмилий мырза, сизге суроо бар. Ушул сиздин талантыңызга баа берилсе, негизи турган жерден образга кирип кетесиз. Актерлук чеберчилигиңиз мындай 100%га жетти десек болот да. Эмилдикин элеби? Сиздики дагы. Сиздики дагы. Биле жүрөйлү деп кой. Андан кийин Эмилий мырза, негизи бул тамашодон кийинки ушул бир актерлук чеберчиликке бир аз басым жасайсызбы же туаса талантыңызбы бул? Эми аны билбейм, бирок негизи биздин мектебибиз Азаматтыкы деле меники деле көпчүлүк могу азыр кинодо жүргөн, мисалы жакшы чыккан Жеңиштики деле, Саматтыкы деле, жааныш көп баарыбыздыкы эле биздин мектебибиз тамашоо деп ойлойм. Тамашодон көп нерсени үйрөндүк. Анан кийин курама команда болуп жүрүп, Казакстанда, Россияда ойноп жүргөндө көптөгөн өзүбүзгө эмелерди алдык, опыттардычы. Анан кийинкиси кинодон киного өтүп, мен негизи эле баягы мисалы көп актерлор күскүдөн карап ойнойт, көп репетиция кылат, эметет экен. Мен де билбейм, андай жок негизи эле. Дароо эле. Постоянно иштеп турбайм өзүмө, негизи иштеп туруш керек да, бирок менин сунушум. Бирок мен айтпайм. Билбейм, негедир могу ролду ойно дейт, ойнойм, анан кийин балким просто кебетең бүлкүмүштү айта албайм. Менин жеке байкашым боюнчачы, Эмил чын эле талант да. Себеби дегенде биз Эмил менен кинодон, эфирден тышкары жүргөндө деле Эмилдин жүрүм туруму, Эмилдин аткарганы, аткарып эле менин боорум өзгөрөт да. Мен күлөм да. Бири-бириңиздердин тамашаңыздарга күлөсүзбү негизи? Ооба да. Азамат мырза, мен Эмилге эң жогорку деңгээлде эмелеп элем да. Себеби дегенде бул ички кругту дагы мен мисалы үчүн көп учурда сахнага чыкканда кээде күлкүлүү болом, мындай жүргөндө сүрөзүнө жүрөм да. Эмил болсо сахнадан да күлдүрөт, жашоодон да күлдүрөт, үй бүлөсүн да күлдүрөт, баарын күлдүргөнгө жетет да. Бул чыныгы талант да. Ооба, Азамат мырза, эми сизге карасак, чоң урушкандай айтсам болот. Азамат мырза, интернет блогтардан карасак, ушул сиздин жаш кезиңиздеги сүрөттөр бар экен. Канча жыл экени белгисиз. Мен деле чын айтсам эле тамашоо канча жылдан баштап катыштыңыз? 2008. 2008. Азыр биз ошол сүрөттөргө кезек берели. Эки экранга чыгат, сиздин максатыңыз комментарий берип турасыз. Эмнелер өзгөрдү? Сиздин денеңиз боюнча. Семирген эле өзгөрбөсө. Ооба. Бизге азыр кесиптешибиз ошол сүрөттөрдү чыгарып берсе, биз азыр комментарий берип, анан кийин улантабыз. Кесиптештер. Мынакей Азамат мырза. Эң биринчи образ. Эмне эңиз өзгөрттүр? Бул ким деп коесуз? Бул кезде өрт кес деп коесуз. Сакал өсүп тур азыр. Каштар мынчалык көтөрүлбөй калды. Булчу. Көп эле нерсе өзгөрүптүр. Бул фотошоп экен, мындай жок болчу. Чач өзгөрүптүр, каш өзгөрүптүр. Семириптир мен. Азыр канча килограммсыз? Жоош болуп калыптырмын. Мурда өтө мындай шок жигит болчумун да. Азыр жашоо көп өлөндүрөт деп коесуң. Азыр 75 килограмм. 75. Сиз? 89-90 89. Негизи мен 58-60 килограмм болчумун да. Үйлөнгөндөн кийин толуктуңуздар,
үйлөнгөндөн кийин, байыгандан кийин. Жаман переживать еттің ғой сен. Анда эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Буюрса дагы оюндар бар. Эми бул башталышы. Жана оюндарыбыз мындан да татаал болуп калышы мүмкүн. Менимче образга кирет болушуңуздар керек. Азыр кыскача жарнама, андан кийин 33 суроо рубрикабыз бар. Биз андан кийин келген кийинки оюндарды улантабыз. Эч кайда алыспай туруңуздар. Кесипешме рашык билдиребиз. Биз программабызды улантабыз. Эч кайда алыспай туруңуздар. Баардыгыңыздарга керемет кеч кылайбыз. Себептен бизге эки тамашачы жигитибиз бар. Актерлор, ырчылар, көп кырдуу таланттар. Анда эмесе, менин оюмча азыр бизде дагы бир оюнубуз бар. Кийинки оюндун аталышы. Эмесир телеканалдарга, радиолорго көп чыккандан кийин менин оюмча андай нерсе кыйынчылык тудурбайт болуш керек. Азыр кийинки оюндун аталышы реклама деп аталат. Жарнаманы окуп бер деп аталат. Азыр биз силерге бири-бирден жарнама беребиз. Урматтуу биздин меймандар. Жарнаманы бири-бириңиздер көрүп өбүшүңүздөр керек, бири-бириңиздер экен. Андан кийин бири-бирден окуп баштайбыз. Даярсыздарбы? Бул сизге, Азамат мырза, бул сиздики экен. Бир сыра окуп даярдан алсаңыздар болот. 1 минут убакыт беребиз. Ал эми ага чейин урматтуу достор, биздин көрөрмандар түз эфирге байланышка чыгыңыздар. 56-56-72 шаарыбыздын коду 0312 жана бизге WhatsAppка да жазсаңыздар болот. Баардыгыңыздардын SMS билдирүүлөрдү кабыл алууга даярбыз. Жазыңыздар. Менин оюмча эки мырзага калоо тилектери, балким суроолор же калоо тилек баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Даярсыздарбы? Эмил баштасын. Анда эмесе, Эмил мырза, сизден баштайбыз. Рекламалык жарнама. Эмил мырза азыр образга кире аткарат болуш керек. Бул жарнамада кылыш керек. Жана көрүп калсаңыздарбы, телеканалдарда жарнамалар чыгат го? Жок, көрбөп турбуз. Биринчи Эмил мырза баштайт. 1, 2, 3 сахнада Эмил Эсеналиев. Мен Эмил Эсеналиев, тамашаучу, актер жана ырчы. Ооба, мен дагы силерге окшоп арыктагым келет. Бирок бир күндө 7 жолу тамак жеш силерге эмне? Оңой дейсиңер? Жок, оңой эмес. Карагылачы, Азамат Исмаилов кандай келбеттүү, красавчик бала, анткени ал спортсмен. Кээде тамак жеп жатып ойлоп кетем, качан арыктайм деп. Бирок ал мүмкүн эмес экен. Бир күнү мага жубайым айтып калды. Сен арыктабасаң, анда мен семирем деп. Жүрөккө катуу дейт. Көрсө достор, күнүгө отжимание кылыш керек экен. Мен ошентип арыктадым. Ишенесизби? Ишендим. Театральный болуп кетти окшойт. Чоң аңгеме болуп кетти окшойт. Кийинки Азамат мырза. Тез башканада бирок казактын бар. Кийинки сизден. Сеники көрө элем. Меникин көрө эле. Бул жакта карабай берсеңиз болот. Бул камера сиздики. Мен Азамат Исмаилов. Учурда жылдыз болгондон кийин күнүгө красавчик болуп жүрүшүм керек. Эмилге окшобой. Бүгүн мен силерге красавчик болуунун сырын ачып берем. Күнүгө таң атпай менин бетимди, тишимди жуубайм. Ошон үчүн элдер алтын тиш деп коюшат. Ал эми Эмил тиштери ак. Эмилдин тиштери ак. Ошон үчүн элдер аны серьез карашпайт. А мен болсо тиштерим сары. Ошондуктан мени тандагыла. Мен дагы сарыларды тандайм. Мыкты кол чабат. Браво. Мен оюмча мыкты деңгээлде аткарыпсыздар. Эми Эмил мырза, мен оюмча бул программада ушул сиздин Даңдаң деген образ аткармайынча программаны көрүүгө ачылбаса керек. Балким бир кыскача образды сизден суранабыз. Балким азыр өзүңүздүн образыңыздан бир кыскача үзүндү. Койчу. Даярсызбы? Таза эле капталдан чыктың. Красавчик бала экен, мынага. Киме батың? Арсен. Ай, красавчик, базар жок. Арсен базар жок. Не эле, аңарда эмне? Мындай передача берип атсыңарбы андай? Ооба. Бизди адашып чакырып алган жоксуңбу ошо? Билбейм, Биз бир күн сени залга чакырабыз, келип кетпейсиң. Красавчик, базар жок. Трюктөр отработка кыла алдык. Жака мякка кирип арча берча ойнобойлу. Атайы көрсө эле чапканды билбейбиз го. Красавчик. Мыкты. Не, мен да серьезно айтып атам да, өтүп кетесиң. Не браткан айткандарынан күлүп аттың? Жүрсөң? Сонун. Базар жок. Мен да базар жокто айтайын деп атам. Келген учурда СМС билдирүү бар экен. Анекдот суранабыз деген экен. Мен оюмча Эмил Эсеналиевден кандай анекдот чыгыш мүмкүн? Кандай анекдот бар? Менде анекдот. Кайсы анекдоттор бар жакшылар? Көп жакшы анекдотторубуз бар негизичи, бирок Шынткенде айткандар эстей калам. Айткандар эстей калам. Так. Жакшылардан.
Эмне анекдот бар эле? Эки салжанды айтып бер коеюн. Бирок ал Бул бер неме болуп калат экен. Күлкүлүү эмес да, чөчү. күлкү эмес ал слабо. Барбы, жокпу? Ошо Анекдот эстегенде Эстеп турабыз. Бирок курматтуу телегөрүүчүлөр, азыр бизде бардык биздин көрөрмандар билет. Негизи келген меймандарыбыз бизде караоке ырдашат. Ырчы, актер, бардык тармактагы адамдар, бизнесмендер. Анткени биздин программабыздын өзгөчөлүгү караоке рубрикасы биз менен кошо телегөрүүчүлөр дагы ырдайт. Бүгүн биз Азамат Исмаиловго чыгарманы даярдаганбыз. Эң жөнөкөй чыгарма. Менимче азыр жакшы ырдайт болушуңуз керек. Даярсызбы? Күндү тарбиялап берасыз балким. До. До, ре, ми, фа. Раз, два, три. Раз, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Саламатсыздар, урматтуу айнымчылар. Эмесе биз сиздерге ырданга даярбыз. Ал эми бизге музыка жакшы чыгып берсе. Артыңызда микрофон бар эң алгач. Микрофон барбы? Урматтуу телегөрүүчүлөр, баарыңыздар салага жакыныраак чакырабыз. Биз менен кошо ырдаңыздар. Мен оюмча азыр бул чыгарманы баардыгыңыздар билесиздер. Даярбызбы? Кечиресиз, микрофондон өзгө чыкпай эле го бул. Чыгып атат. Жакка чыгып атат. Мага болбой эле го. Ооба. Ошо сабы болбойт экен да ошо. Өзүм укпай, бирок өзүм укпай калганда музыка менен эме Музыканы угуп турасыз. Үн эме болбой калышы мүмкүн, мейли анда. Макул. Адам өзүн угуш керек да. Болду, нерв болду. Урматтуу телегөрүүчүлөр, 1, 2, 3 караоке рубрикасы Азамат Исмаилов. Биз баштадык. Урматтуу кыргызстандыктар, бул силерге. Бизге караокени жаңыртып берсе, биздин кесиптештер. Эмилисон Лифтосун астынан бардык отурган меймандарга бул арналмакчы. Кеткен өзү. Өзүм улубаганда микрофону алыс карамашпы, жакын карамашпы, ошо белгиси мейли. Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым, тургуздум махабаттын пайду балы. Жаштыгым татал жолдон жагылышып, долондон канатыңды кайрып алдым. Жаштыгым татал жолдон жагылышып, долондон канатыңды кайрып алдым. Кумдан көп биздин күндөр өткөн, келермин аман болсун да бир көксөм. Азыр мен жалгыз учкан аку болуп, баратам бакыт издеп табир көздөй. Азыр мен жалгыз учкан аку болуп, баратам бакыт издеп табир көздөй. Сенесиң курсалыкка сезимимди, жаздагы салкын желден кабарлай. Мен жокто сылай жүрдем самайыңан, тапшырдым мысык көлдүн шамалына. Болду же, токтоп албайт. Эмне башым башка аян начар болгондо. Мыкты. Эмот алып келатканда. Рахмат. Эми дагы бир чыгарма бар бизде. Болуп кетти мейли. Жана тойлордо маска шырдап атканда өчүрүп салып ошентип салышат. Кеттиген. Негизи бардык эл тамашачылар ырчы болобу? Эми негизи чындыгында биздин ошо тамашоо мектеби бардык нерсеге үйрөткөн да. Ырдаганды, бийлегенди, күлдүргөндү, тамаша жазганды бүт баарын үйрөткөн. Анан калганы болсо Көпчүлүк ырдабайт. Бизде Азамат жакшы ырдайт. Мен ырдайм. Сиз да ырдайсыз. Тамаша сборныйда экөөбүз ырдачубуз. Айбек жакшы. Айбек Бурханов, Моника Белуччи ошол ырдачу. Калганы мындай эле. Hey ho woo деп турат да болду. Раз два три рептер жакшыртышат да аны. Анда эмесе, бизде азыр дагы бир оюнубуз бар. Буюрса дагы ырдайбыз. Болду. Ооба. Анне бал чыккан жок.
Бизде азыр дагы бир оюнубуз бар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Кийинки оюндун аталышы болгон эмес дейбиз. Артыңыздарда кагаздар бар, биз буга чейин даярдап койгонбуз. Ал жерде болгон эмес. Биз суроолорду узатып турабыз. Болгон болсо кагаздарды көрсөтүп коесуздар. Болгон учурда болгон эмес. Сүйлөмөй жокпу? Сүйлөп койсоңуз болот, комментарий берип койсоңуздар болот. Даярбыз. Ана болсо болгон, болбосо болгон эмес да. Ооба, болсо болгон. Биринчи суроо. Даярбызбы? Болоюнда болуп алганбызчы? Анда күлүп коюңуз. Биринчи суроо. Аз эле жерден калган эмесен алып койсоң болот экен. Тамашоодо ойноп жүргөндө жанымда олтурган баланы жактырбаган күндөр көп болгон. Болгон эмес. Жанымда отурган баланы? Кандай жанымда отурган? Билбейм кайсы жаныңызда Мени болот. да. Сениби? Башына тамадалыкты баштаганда рахмат ойлорго чыгып жүргөн. Суроону жакшылап бербечи, макулбу? Маанисине жараша. Майлуу? Макул. Кийинки суроо. Башына тамадалыкты баштаганда рахмат ойлорго чыгып жүргөн күндөр көп болгон. Азыр деле болуп турат. Кыргыздын рахматы бүтпөйт да негизи. Боло берет. Кээ бир адамдар жөнүндө тамашалап коюп, эртеси күнү токмок жеген да күндөр болгон. Болгон эмес. Повод беребиз го чиркинден кой. Негизи Болгон бирок токмок жебей калганбыз деп. Деген эмес алар Аз жакшы жерден кишилер калган дегендер. Ошо айтып атпаймынбы, аз жерден калган дегендер жазып койгон. Кийинки суроо. Боюм кичине узун болсо гана деген убак көп болгон. Ойлонуп ошол боюнча. Эми кандай десем? Эми сенде болгон дейм. Дей берем мен. Жок, негизи мындай да. Мага боюсунда иттей мындай. Жакпайбы? Эме сезилип берет мындай. Неуклюжийчи орусча айтканда. Ошо кичине болгону жакшы. Тамашоодо чемпион болгон соң кыздар менен гордо таанышкан күндөр да болгон. Болгон. Сизде? Анда да Гордо таанышканбы? Ооба, тип, мен уттум, келгиле таанышабыз эми Жок, дегендей. жок. Мен кичине уял чыгарак негизи жашоодо. Сиздики? Сиз ойлонуп кетсизби? Болгон. Билбейм, мен түшүнүгүмдө болгон дейм. Сен кандай түшүнүп айтып атасың, мен аны түшүнгөн жокмун. Бул? Мен айтып атам. Бул негизи өзү неме экен? Буга көңүл эле кой. Давай эки өзүбүз алып барабыз деп койсуң. Болду эле, болор эмес беле деп кой, кетпей. Кийинкиси, үйлөнгөндөн кийин аялыңыз менен досторуңуздун ортосуна тандоо калган күндөр болгонбу? Болгон эмес. Эл алдында сүрдөп же билбей ляптарга туш болгон убактар болгонбу? Байкабай сүйлөп алганбы? Ушундай, байкап албай сүйлөп албай же тура эмес сүйлөп алган учурлар. Болгон да. Болгон. Ой, кечиресиң, болгон. Тияктан карап окуп. Ойноп атып байкабай, Ооба. Бүгүнкү эфир учурунда алып баруучу баланы сынап отурган мүнөттөр болдубу? Сага көңүлдөр болгон жоксу, ачык. Мен бактылуумун. Мыкты. Анда эмесе, Сага маанилүү берип турсуң, берип койсок болмок экен да кой. анда эмесе, биз оюну жынтыктадык бул оюн. Бул оюн жынтыкталды. Эми кинода тартылды. Ырчыда болуп көрсөңүздөр. Клипке де тартылдыңыз, билишибиз боюнча. Эми да эмне калды? Иш кылбаңыздар. Бизнес. Бизнес эле калды окшойт. Эмне калды? Көп нерсе бар жашоодо. Көп да, биз эчтеке кыла элекпиз да дагы. Эчтеке кыла элексиздер. Биз чет эле кылдык да. Биз эчтеке жетишелекпиз деп деле айтсак болот. Жетишелекпиз. Эмне үчүн? Просто аз айтып атпаймынбы, азыр интернет бизди кайра көргөзөр элдер, булар өлө көп нерсе кылып атат деп ойлойт, бирок биз азыр эчтеке кыла элекпиз да чындап. Эмне? Биз кинодон эчтекени үйрөнө элекпиз азырынча, жаңадан үйрөнүп атабыз. Чынына келгенде көп нерсе кылышыбыз керек биз азыр дагы. Биз азыр колдон келишинче окушубуз керек. Үйрөнүп, улам кемчиликтерибизди улам үстүнөн иштеп аткан учурдабыз. Анан бир ийгиликке жеттик деп айтыш өтө чоң убакыт бар да ийгиликке жетиш. Өзүңүздөрдү ырчы катары көрөсүзөрбү, актер катарыбы же тамашачы катарыбы? Же тамада? Биздики чындыгында негизи биз юморист болгондуктан биз ырдай да беребиз, күлдүрө да беребиз, аткара да беребиз да. Анан бизге негизи ошо мектеп жакшы мектеп болуп берген, ошо тамашоо жакшы мектеп болуп берди. Ошондон тамашоого уюштуруучуларга Эрмек байкебизге, Арслан байкеге, Нурлан байкебизге терең ачылып беребиз. Ушул мүмкүнчүлүк менен айтып коебуз. Ошон үчүн тамашоочубуз деп ойлойбуз да. Тамашачы. Тамашоодон чыктык биз, тамашоочубуз. А тамашоочу көп жак кете берет да. Ырчылар деле жүрбөйбү тамашоодо ойноп кеткен. Ырчылар деле барды бар. Гүлжейит Халыков башында ошо тамашаға ойнап жатканда эми чол кетпеди. Ушун Азыр эле чолуп карабай эле эмне деп койсуң. Урматтуу телегөрүүчүлөр, түз байланышка чыгыңыздар. 56 шаарыбыздын кодону 0312 жана WhatsApp номерине да баш багып суроо калтырсаңыздар болот. Бардыгын чыгарып берүүгө даярбыз. Менде кийинки сурообуз бар. Жакында эле клипке да тартылдыңыз. Ал жак
кайсы клип ба? Нияз Турдубеков болсо керек. Чыңгыз Чыңгыз Турдубеков? жакында клипке тартылдыңыз го? Жок. Турдакул Ниязалиев. Турдакул Ниязалиев. Эстеп кеттим. Жок, дегенме? Биздин өзүбүздүн агабыз болот жакын. Анда эмесе ошол клипке тартканыңыз кандай болду өзүңүз үчүн? Ал жакта башка роль болду. Мен өзүм үчүн жакты, аны эл чечиш керек да, кандай ойноду, образ жарата алды. Мага да жакты. Сизге да жакты. Негизи айтып атпаймынбы, Эмилдин актерлук чеберчилиги жакшы ойнойт. Негизи сценарий ошо Азамат экөөбүз чогуу ойлонуп чыгарганбыз да ошол сценарийди. Жакында эле Малайзияга барып келдиңиздер. Малайзия кандай экен? Эмнеси менен жакты? Чындыгында Малайзия мусулмандар өлкөсү болгондуктан аябай жакты бизге. Аба ырайы дагы элдин маданияты, элдер өтө маданияттуу экен ал жакта. Ал жакта көбүнчө туризм да. Ошол нерсени эл аябай жакшы түшүнөт экен. Мисалы үчүн бизде тилекке каршы туристтер келгенде биз туристтерге жакшы мамиле кыла албай калабыз. Аларга сый урмат көргөзүү деген. Кээде аларды тоноп коюп аткан учурлар болуп атат, алдап коюп аткан учурлар болуп атат. Ошол себептен Малайзияда ошол нерсе жок да. Алар туристтерди эң биринчи конок катары, экинчи алар мамлекетин көргөзүп мактанып алалы деп, өзүнүн жакшы жактарын көргөзүп алалы деп, үчүнчүдөн алар нан катары көрөт да алардычы. Алардын тамагы, жумушу, канчалык көп турист келсе, ошончолук мамлекети жакшы болот, элдери байыйт, жакшы жашайт деген сөз. Ошондуктан биз дагы ушул нерсеге көбүрөөк көңүл буруш керекпиз. Четтен келген адамдарды жакшы тозалаш керекпиз. Алдабаш керекпиз. Тазалыгы дагы өтө таза. өтө таза да. Адамдар сылык. Бизге окшоп көчөдөн бири-бирин карап кетсе, эмне карайсың, урушуп кетмей жок аякта. Бирөөнү барып атайлап түртсөң, сенден кечирим сурайт да. Сен түртүп атсаң, сенден кечирим сурайт. Ушунчалык жакшы өнүккөн мамлекеттен өтө жакты. Болгон бир эле жакпаган жери тамагы. Ачуу анан сасык болот экен да. Анан климат баары бизге болбойт да. Биздики бейиш да жер. Биз кышты да көрөбүз, күздү дагы, жазды дагы, ылайын дагы, биягында, тиягында, аякта бир эле температурада жүрө бересиң да. Январда барсаң деле, июльда барсаң делечи. Ошондой эле да. Аба жок да. Баняда, баня. Үйдөн, кондёрдон, машинада да кондёрдон эшикке чыксаңар жанагы парга киресиң го, ошондой эле ысып турат эшиктенчи. Эшиктен ысып кетип кайра бияка кирип кетесиң. Үйдөн үшүп кеткенде эшикке чыгып аласың. Сонун башкача. Кыргызстан өтө керемет экен да. Болгону Кыргызстанда жашап аткан адамдар эле ошо Кыргызстанды жакшы барта албайт турбуз. Себеби дегенде биз көчөдөн эле мына кече жакында интернетке чыга баштады. Көчө таштанды көп экен аябай. Ушул жакта жашап атып, өзүнүн үйүбүзгө таштап атканыбызды түшүнбөй эле бирөөнүн мамлекетине таштап атканбыз, бирөөнүн коросуна ирет атканбыз ал туура эмес экен да. Ал жакта таптаза бар. Буюрса ошону тазалык боюнча баягы чыгып, активисттер чыгып шаарды бир аз тазалайлы дегенге балким силердин дагы салымыңар, силердин дагы ызыгыңар болсо, бизде жакшы бир сунуштар бар да. Буюрса ошол таштандыга чогулуп, балким мындай чогулуп реклама кетирип, жаштар чогултуп өзүбүз тазалап жаз келгенде. Даярбыз. Анда эмесе, биздин да убактыбыз кыскарып бара жатат. Келипиңиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, менин оюмча 22 мартта бардыгыбыз кинотеатрга барат болушубуз керек. Кино тасманы көрөбүз. Даң-даң. Буюрса, кыскача калп тилектер болсо, телегөрүүчүлөр назарыңыздарда. Андан кийин музыкалык чыгарма өтөбүз. Эмил мырза. Буюрса, жаңы эле Азамат айткандай бардык кыргыз элине кайрылуу, мекенибизди, өзүбүздүн жок дегенде өзүбүздүн баягы шаарыбызды таза кармаганга аракет кылалы. Жаз келди, буюрса жакын арада бир активисттер чогулуп, балким аракет кылалы. Шаарыбызды бир тазалык алып келгенге бир идеябыз бар Азамат экөөбүздүн. Ошо анан 22 марттан баштап бардык кинотеатрларда Чала Спортик деген кинону көрөсүңөр. Абдан кызыктуу, баргандан кеткиче күлөсүңөр, жыргайсыңар. Ошо Азамат. Жылдын мыкты киносу болушу мүмкүн да. Мүмкүн, бирок айтыш кыйын, бирок мүмкүн. Ошо элдин батасы. Батаңыздарды берип койгула. Аябай. Жамгыр менен жер көрөт, бата менен эл көрөт. Буюрса. Чоң рахмат келипиңиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, ийгиликтер каалайбыз. Киноңуздар мыкты деңгээлде, элдердин баары келсин, кыргыз элин баары көрөт болуш керек. Чыгармачылык ийгилик, ден соолук болуңуздар, оорубаңыздар Эмил мырза. Ийгилик сизге да. Ооба, чоң рахмат. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин убактыбыз кыскарып бара жатат. Мен силер менен коштошом. Коштошобуз силер менен. Буюрса, МК эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен Арсен Султанов, New TV шоу программасы. Сак саламат болуңуздар.